Улуттук коопсуздук кызматы бул жумада салык жашыргандарды аныктоо менен гана чектелип калган жок. Кыргызстандын чек арасы аркылуу Казакстанга чет өлкөлүк жарандарды системалуу түрдө мыйзамсыз алып өтүү менен алектенген топтун ишмердүүлүгүнө да бөгөт койду. Мыйзамсыз миграцияны уюштуруп, анын эсебинен акча жасап жүргөн 7 жаран камакка алынды. Чек араны улай кадимки биздин борбордо жайгашкан Манас эл аралык аэропортунда баңгизаттарды мыйзамсыз алып өтүүнү туруктуу уюштурган схеманын бетин ачты. Азыр наркобизнесмендер килограммдап эмес, тонналап ташып калганын улуттук коопсуздук кызматы далилдеди. Дагы кимдер кармалды? Кандай мыйзамсыз иштердин бети ачылды? Гүлдона Момунова кенен токтолот. Бул кармалган жарандар Ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Алар чет элдик жарандардан жогорку суммада пара талап кылып жүрүшкөн. Ошондой эле Пакистандын атуулдары менен биргеликте сойкулук жайларын уюштуруп, интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп жүргөн жарандардан системалуу түрдө акча алып турушкан. Мындан ары алар мыйзам чегинде жооп беришет. Анткени алардын былыгы УКМК тарабынан ачыкталып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Каралардан да коркунучтуу кызылдар бар. Бүгүнкү күндө ошол кызылдар, укук коргоо органдары, милиция кызматкерлери ошол акча аркылуу, пара аркылуу көптөгөн карапайым калктын маселесин чечпей, өздөрү кайра рейдерчиликке барган учурлар өтө көп. Буга чейин аралашып кеткендерин аныктап атабыз деп атат. Кызмат адамдарын, бийликтеги адамдар менен, каралар менен аралашып кеткенин аныктап атабыз, аларды кетирип атабыз деп. Андайлар өтө көп. Ошон үчүн бул күрөштү аягына чыгарган бардык коомчулук күтүп атат да. Бул болсо өлкөнүн жогорку сотуна караштуу сот департаментинин кызматкерлери. Алар сот аткаруучулар кызматынын кызыкчылыктарына каршы иштерди жасап, материалдык пайда алуу максатында жарандарды өлкөнүн чегинен тышкары чыгаруу үчүн чектөөлөрдү алып салуу максатында ири өлчөмдө пара алып турушкан. Көпчүлүктүн нааразычылыгына жана сынына кабылган сот тутумундагы мындай коррупциялык көрүнүштөр бөгөттөлүп жаткан сыяктуу. Анткени УКМК бул органды мыйзамсыз иштерден тазалоону ыкчам жүргүзүүдө. Мынакей баягы кылмыш 40 жылда деп коет. Кылмыш 40 жыл эмес, эгемендик алганыбызга 32 жыл болду. Мына 40 жылга жетпей эле кылмыштуулуктардын бардыгынын бети ачылып, айгинелеп көрсөтүлүп калды. Мафиялык, ошондой эле каралык баягындай бир зөөкүрчүлүктөрүн көрсөтүп, мамлекеттик деңгээлдеги иштерге чейин киришкенге аракет жасашты да, бүгүнкү күнгө чейин. Эми бүгүнкү күндөгү ошол реформа, ошолордун тазалоо иштери жүрүп жатканы бул абдан жакшы нерсе. Бул анткени мамлекетибиздин өсүүнүсүнө, келечегине түздөн түз бир жакшы пайдасын берет. Алда мейли, сиз бул видео тасманы караңыз. Мында 24 тонна 350 килограмм кондитердик апийим түрүндөгү жүк. Анын ичинде болжол менен 7-8 тонна көкнар, апийим сабагы бар. Мунун баары Манас эл аралык аэропорту аркылуу контрабандалык негизде өлкөгө мыйзамсыз ташылып келинген. Коопсуздук комитети тарабынан мындай кылмышкерлер аныкталып колго түшүрүлдү. Деген менен ири өлчөмдөгү баңгизатын алып өтүүдө көрүнүктүү Манас аэропортунун айрым кызматкерлеринин да тиешеси барбы деген суроо жаралбай койбойт. Жашака канча котором? Сумма айлантырып атат. Жолдан которуп койдум, чек калды сизге. Аны менен катар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кече 10 ноябрда коррупция менен 5 адам, анын ичинде бажы органдарынын жооптуу кызматкерлери, Соода өнөр жай палатасынын Баткен бөлүмүнүн жетекчиси, ишкерлер айыпталып камакка алынган. Аталган мамлекеттик кызмат адамдары узак убакыт бою иш жүзүндөгү салык базасын жана көмүрдү казып алуу иштеринде коңшу өлкөлөргө жасалма түрдө төмөн баада экспорттоодон келип түшкөн ашыкча пайда алуусун бажы жана салык органдарынан системалуу түрдө жашырууга колдоо көрсөтүп келгени тууралуу төгүндөлгүс далилдер алынган. Жыйынтыгында республиканын бюджетине жалпы суммасы 87 миллион 169 миң 537 сом болгон зыяндын орду толтурулду. Жогоруда айтылган маалыматтар Коопсуздук комитетинин акыркы бир жума ичинде коррупцияга жана мыйзамсыз иштерге каршы жүргүзгөн пландуу иштеринин жыйынтыгынын бир чети гана. Мамлекеттик кызматта иштеп, кара иштерге аралашкан кызматкерлер дээрлик күн сайын ачыкталууда. Аларга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жеке өзү эскертүү берип, коррупцияга каршы күрөштүн экинчи этабы мындан ары аюусуз жүрөрүн жана мамлекеттик органдар жемкорлордон тазаланаарын белгилеген эле. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Биздин урматтуу президентибиз Саныр Кожоевич башында турган
siyasi komandanın bugün günde mamleketimize tartip ornatıuga, mıyzamды ornatıp, mıyzamдуулук менен жашоого толук болгон siyasi erki жетет. Жана биз муну аткарабыз. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коеюн, мыйзам чегинде жазасын алышат. Белгилей кетсек, караларга каршы күрөшүүнүн жыйынтыгында буга чейин Матраимов жана Көлбаевка байланыштуу 200дөн ашуун мамлекеттик кызматкер аныкталып, жумушунан бошотулган. Кара мафияларга байланышы бар дагы башка кызматкерлер ачыкка чыгаарын төрага Ташиев белгилеген. Эң кызыгы социалдык тармактарда Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов менен Женго кайманаты бар Кримтөбөл Кадыр Досоновдун сүйлөшкөнү тууралуу үн жазма тарап коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Анда Кадыр Досонов Шайлообек Атазовго уюшкан кылмыштуу топтор боюнча маселе көтөрбөөнү эскерткен. Ал эми бул боюнча депутат өзү комментарий берген эмес. Мындан тышкары интернет желесинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин апасынын юбилейлик мааракесине катышканы тууралуу да видео тасма тараган. Мал сыяктуу болуп баратабыз да. Ошондуктан Таберик байке туура айтты. Имелек мурун азыр келди иштеп. Бул боюнча президенттин маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков комментарий берип, Жапаров аталган тойго кошуна катары чакырылганын жана бул эски видео тасма экенин билдирген. Деген менен интернет колдонуучулары Акылбек Жапаров менен Көлбаевдин байланышы барбы деген суроону байма-бай беришүүдө. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелла уулу, Регион телеканалы күндөмү жыйынтык программасы үчүн.